Birinciden ушундай касиеттүү Кыргыздын улуу тарыхынын башаты турган Ак Баш элине куш келипсиздер. Баарыңыздардын атыңыздардан урматтуу жаш манас сүйүүчүлөр, балдар, кыздар, эжагайлар, сиздердин атыңыздардан өзүмдүн атыман ушу Кыргыз улуттук манас театрынын жамаатына Нурбек Талантбек жетектеген улук мырза жетектеп келип отурат. Баарыңыздарга терең таазим этип, ырашып билип коюуга уруксат этиңиздер. Мен бүгүн өзгөчө бир толкундан ыраазы болуп турган себебим 2 жылдан ашып калды. Ошо өлкө башыбыздын президентибиз Садыр Нуркуловдун чоң колдоосу менен, демилгеси менен манас театры уюштурулуп, буларга бир аптан бир тамамдап имарат салынып берилгели, бир аптан бир келечекти кадам болгон экендер. Биз манасты окуган башка экен, бирок мындай сахналаштырып театрдын өзүндө көргөн өзгөчө сезим берет экен. Ошондуктан биз ар бирибиз айрыкча кыргыз эли өзүбүздүн тарыхыбызды терең билишибиз керек. Айрыкча жаш балдар, кыздарыбыз турасыздар, айрыкча апашыктар. Себеби мен жогоруда айтып кеткендей, улуу тарыхтын тамыры, башаты Ак Башыда жатат. Чечтөө, Кошой Коргон, Каратоо, ушу манаста айтылган бир топ эпизоддордун баары ушу Ак Башка менен байланышкан. Бүгүн Тайтооруну аза күтүүдө берген ат эле, Хан Кошой берген ат эле. Бүгүн мен анан оттам ушу Тайтору Ак Башынын аты экенин. Туура да, себеби жана эпизоддо угуп калганбызда Хан Кошой берген ат эле өтү. Ошондуктан мына урматтуу атбашылыктар, биз ушул тарыхтын касиеттүү жеринде 14 жашында манас келип, Хан Кошойдон бата алган бир өзгөчө бир жерде жашайбыз. Анан биз албетте ушул тарыхка, манаска болгон мамилебизди урматыбыз өзгөчө болуш керек. Ошондон ойлойм, биз мына элди кыдырганда, жергиликтүү айылдарда ар кандай иш